Siz ошого ишенесизби? Кыргыз жарандары кирбешине? Болбойт да иштеткен болбойт. Жаш балдар бузулуп кетип атпайбы? 1-майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы казинолордун ишин жандандыруу боюнча мыйзам долбоорун жактады. Жыйын учурунда айрым депутаттардын казино менен катар эле наркотикалык заттарды легалдаштыруу боюнча берген сунуштары бир топ талкууларды жаратууда. Биз бүгүн жарандардын жана айрым депутаттардын ушул боюнча жеке пикирин угуп көрмөкчүбүз. Уруксат берилген жок. Уруксат пока берилген жок. Азыр биринчи концепциясы кабыл алынды. Биринчи окуга келди, азыр деген талкуу болот. Жана марихуананы легалдаштыруу боюнча да пикирлер айтылып атпайбы? Ошого жеке өзүңүздүн Мен каршымын ага. Мен өтө каршымын ага. Ошондуктан азыр эч кандай мыйзам кабыл алынган жок. Пока талкууда, биринчи окуга келди азыр. Биринчи окуга концепциясын кабыл алып азыр эми депутаттардын баардыгынын мнениясын угабыз. Мен өзүм лично каршымын. Казиного Марихуана каршымын. Казинону эгер жанагындай бир мыйзамдар биздин кыргыз жарандар качпайт деген болсо, Siz ошого ишенесизби? Кыргыз жарандары кирбешине? Эми мыйзам кабыл алынып атса кантип кирбейт? Кантип кирет? Ал баары бир иштебей калышы мүмкүн, кирип кетиши. Мүмкүн деген кандай? Эми биз деген мыйзамды өлкөбүз да. Жок, элдин ошондой Элдин көпчүлүктө ар кандай мнение болушу мүмкүн. Бирок биз мыйзамды өлкө, биз баары мыйзам таласа келиши керек да. Андай болбойт да. Мыйзам да иштейт да. Эгер акча түшсө мен андан тышкары наша марихуананы да аларга каршымын. легалдаштыруу. Эгер акча түшсө эл жарды жашап атат да. Продукция кымбат ушунчалык кызым. Эгер акча түшсө иштей берсин, бөлөк мамлекеттерде иштеп атпайбы? Болбойт да иштеткен болбойт. Жаш балдар бузулуп кетип атпайбы? Бүт акчасын баарын ошо жака салып, ал жөн эле өзүнчө бир эмеле наркотик сыяктуу турбайбы ошо кирип алса. Экономика көтөрүлөрүнө ишенесизби ошол жол менен? Жок, ишенбейм. Открывать учебные заведения, чем казино, чтобы наши детки развивались, чтобы будущее Кыргызстана, в принципе, оно было предсказуемо, что у нас хорошие специалисты. А казино – это развлечение для богатых. А большая часть нашего населения, как таковое, оно не столь состоятельно, чтобы играть. И проблема казино может быть заключаться в том, что многие семьи могут быть разрушены, а семейные ценности – это самое главное для нас, кыргызстанцев. Я думаю, это выбор каждого человека. Ну, в принципе, неплохо, если откроют. Неплохо? Да. Почему? Ну, смотрите, в многих странах это разрешено. Каршы. Себебин айтып койсоңуз. Себеби кумардын эмнеси жакшы. Андан өткөнбүз да, көргөнбүз аны. Анан кайра эле эски эмеге түшө бергенде Ошол менен бюджет көтөрүлөт деп ишенесизби? эч качан көтөрүлбөйт. Ал эле эмес. Түшкөн күндө дагы кумардан түшкөн акча ал жакшы акча эмес. Мен да каршымын, абдан каршымын. Бул биздин жаштарга дагы кыргыз мусулманчылыкка да туура келбей турган нерсе. Буну менен эч кандай эч ким көтөрө да албайт, мамлекетти да көтөрө албайт. Анын көрөк завод, фабрикаларды кайра өздөштүрүшсүн, коюшсун, тияка кеткен, Россияга кеткен, ака бияка кеткен жаштардын баарын тартсын, иш менен камсыздандырсын. Зачем бул эменин кереги эмне казино менен наркотиканын? Ал эч убакта биз анда Африкадагылардай болуп, Афганистандагыдай эле болобуз, анда биз өнүкпөй эле кайра өзүбүздүн жаштарыбызды өсүп келаткан Кыргызстандын жаш жаштарын өлтүрүп алабыз. Казинону иштеткенге мен каршы элемин. Себеби жаштардын баары бузулуп кетет го кирбей. Бул акылга сыйбаган нерсе болуп калды да. Мындай сунуштарчы. Себеби ансыз деле бизден өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзүндө ошо Эркиштан тарабынан, Афганистан, Тажикстан тараптан абдан көп наркотрафикте. Биздин өзүңөр билесиңер, түштүк тараптагы тырдаалды бизде чын деле наркоман балдарыбыз өтө көп. Эгерде бул легализовать этишсе, мыйзам ченеминде уруксат берилип калса, анда биз улуттун ден соолугун ойлобой эле тескерисинче акыркы биздин жашнакай мындай айтканда ден соолугу үчүн жаштарыбызды
андай жаман жолго өзүбүз тоттуп койгон болобуз да.